Ташиев республикага таарынды. Республика Ата журт фракциясы азыркы курам менен шайлоого катышпай турган болду. Жаңы саясий сезондун башталышы менен партиялар 2020-жылдагы парламенттик шайлоого даярдык көрө башташты. 2014-жылы парламенттик шайлоо алдында Бириккен Республика Ата журт фракциясы 6-чакырылышта депутаттык мандат алуу жагынан 2-орунду ээлеген. Бирок 2020-жылы өтө турган шайлоого партиялар өз-өзүнчө барууну чечти. Азаттык радиосуна Камчыбек Ташиев Ата журт шайлоого өз алдынча бара турганын растады. Республика кийинки шайлоого Өмүрбек Бабанов катышабы же жокпу, партиянын лидери ким болот деген маанидеги суроолорго үн ката элек. Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Азаттык радиосуна бул кызматташтык майнап бербегенин маалымдады. Биз албетте шайлоого даярданып жатабыз. Биз шайлоого биринчи жолу катышып жаткан жокпуз. Качан даярдык көрүш керек экенин жакшы билебиз. Биз шайлоодо утабыз деп ойлоп жатам. Ата журт бул жолу республикага кошулбай өзүнчө барат. Биз 2010-жылдагы ийгиликти кайталагыбыз келет. Өмүрбек Бабанов менен сүйлөшкөн жокмун. Көптөн бери көрө элекмин. Ал шайлоого катышабы же жокпу билбейм. Республика менен кызматташуу эч кандай жемишин берген жок. Партия лидери катары мен парламентке өтпөй калдым. Бул жыйынтыкты мен нөлгө теңейтелем. Юридикалык жактан алганда Өмүрбек Бабанов менен Камчыбек Ташиев тең төрага болгон республика Ата журт жашап жатат. Юстиция министрлигинин маалыматына караганда, республика жана Ата журт партияларын такыр башка адамдар негиздеген. Ортодон пайда болгон республика Ата журт биротоло жоюлабы же жокпу азырынча белгисиз. Бирок парламенттеги республика Ата журттун мүчөлөрү учурда партиялык ишмердүүлүк токтоп турганын белгилешет. Депутаттар республика келе жаткан шайлоого катышар-катышпасын да айта элек. Азырынча болгону Ата журт менен мындан ары альянс болбой турганы гана белгилүү болду. Бул маалда парламентарийлер башка партиядан сунуш түшүп жатканын жашырышкан жок. Ата журттун бардык мүчөлөрү аны менен калаарын же республикада башынан чогуу болгондор мындан аркы жолду бирге улантаарын айтуу кыйын. Шайлоо алдында башка партияга кетүүнү пландап жаткан депутаттар да бар. Бул республика Ата журт фракциясынын жарымы десек болот. Депутаттарга азыркы бийлик түзгөн аты белгисиз партиядан чакырып түшүп жатат. Өнүгүү прогресстен, бир болдон, ата мекенден да сунуштар болду. Бирок кайсы бир партияга биригүү мүдөөсүн азырынча эч ким расмий айта элек, деди депутат Марлен Маматалиев. Анын айтымында республика алдыдагы шайлоого катышаарын жакынкы бир нече ай ичинде чечиши зарыл. Партиянын лидери Өмүрбек Бабанов буга чейин шайлоого барбай турганын билдирген. Өмүрбек Бабанов шайлоого атсалышпагандан кийин партияны каржылабай турганын да кыйыткан. Маматалиев азыр саясий кеңештин мүчөлөрүн алмаштырып, партиянын жаңы лидерин шайлоо зарыл экенин белгиледи. Түшүнүксүз кырдаал түзүлдү. Партияны ким жетектей турганы белгисиз. Лидердин алмашуусу менен партиянын толук курамы алмашып кетиши мүмкүн. Эгер жаңы лидер жакпаса, депутаттар кетет. Жалпылап айтканда, жаңы жылга чейин баары чечим чыгарат. Ошондо ким кайсы партия менен шайлоого бара турганы белгилүү. Бабановду жандагандар бул маалыматты тактаган жок. Бирок алар саясатчы азыр маанилүү маселелерди чечип жатканын, парламенттик шайлоого катышуу ою жок экенин да четке кагыш элек. Республика Ата журттун башка мүчөлөрү фракция жана партия лидерлеринин чечимин күтүп жатканын айтышты. Депутат Максат Сабиров адегенде кылмыш иштерине байланыштуу маселелерди чечүү маанилүү экенин белгиледи. Белгилүү болгондой, Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга кайтып келгенден кийин УКМК менен Финполицияга сурак берген. Саясатчы буга чейин 8 кылмыш ишине күбө катары чакырылганын айткан. Бирок УКМК да, Финпол да муну растай элек. Жошев тергөөчү Кундуз Жолдубаеваны шектүү макамына өткөрүшү мүмкүн. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына суракка кирди. Мунун алдында анын жактоочусу Замир Жошев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, тергөөчү Жолдубаеваны күбө макамынан шектүү макамына өткөрүшү мүмкүн экенин айтты. Буга чейин Кундуз Жолдубаева Алга Кылычев менен беттештирилген. Анда Кундузга каршы көрсөтмө берилген. Тергөө органы ушунун негизинде Кылычев берген көрсөтмө жетиштүү деп чечим кабыл алышы мүмкүн. Жолдубаева Ички иштер министрине бүгүн суракка чакырылган. Ал 7-8 август күндөрү Кой Таш айылында болгон окуяларга байланыштуу ИИМге бир нече жолу күбө катары сурак берип чыккан. Ал эми Кундуз Жолдубаева сурактан кийин алып калат деп божомолдоп кызым менен коштоштум деди. Ал буга чейин да Кой Таш окуясы боюнча күбө катары сурак берип келген.
Бүгүн макамы күбөдөн шектүүгө өзгөртүлөт деп божомолдоп жатканын билдирди. Буга чейин макамымды күбөдөн шектүүгө өзгөртөбүз деген коркутуулар болуп келген. Бир адамдын жалган көрсөтмөсү менен мени шектүү деп камакка алып коюшу мүмкүн. Бирок буга такыр негиз жок, деди ал. Капыс 48 саатка деле камакка алып койсо кызымды сагынам. Ошондуктан ал менен коштошоюн деп кызымды бала бакчадан алдырттым, деди Кундуз Жолдубаева. Менин жүрөгүм жакшылыкты сезип жатты. Батыр издеп жардам сурап кайрылган Памирлик үй-бүлөгө ишкер үй белек кылды. Интернет желесинде Рамазан аттуу жигиттин видео кайрылуусу тараган болчу. Анда ал 9 бир туугандын улуусу экенин, үй-бүлөсү Памирден Нарынга келишкенин айтып, батир таппай кыйналып жатышканын айткан. Анда алар жашап жаткан батирди кожоюну сата турганын, мындан улам башка батир издөөгө туура келгенин, иниси менен апасынын ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгенин айткан. Ал видео коомчулуктун көңүлүн буруп, жардам берүү керек дегендер четтен чыккан. Андан бир апта өтпөй ал үй-бүлөгө ишкер үй белек кылды деген видео тарады. Видеодо айтылгандай үй Кара Балта шаарында жайгашкан. Анын кожоюну Орусияда эмгектенет. Супер KG порталы Памирлик үй-бүлөнүн улуу баласы Рамазанга байланышып бул боюнча пикирин уктук. Видеону көрүп Кылычбек Турдукулов аттуу ишкер байланышка чыкты. Ал биздин абалыбызды көрүп абдан зээни кейиптер. Мындан улам Кара Балтадагы үйүн белек кылды. Туугандары менен байланышып кечээ Кара Балтага бардым. Карындашы дасторкон жайып тозуп алды. Коңшулары келсек жакшы кабыл алышаарын айтышты. Биз үй-бүлөбүз менен ал кишиге абдан ыраазы болуп жатабыз. Чарбагы, окат жайы менен үй экен. Ачкычты алып Нарынга кайтып баратам. Кара Балтага көчүп келүү үчүн убакыт керек. Мектептеги документтерди алып дагы башка иштерибизди бүтүрүп көчөбүз. Негизи кыйналып жүргөн күндөрүмдө ушундай жакшылык болот деп сезчүмүн. Үй-бүлөбүз баарыбыз кубанып жатабыз. Эми буйруса майып иним менен апамды дарылатуу аракетин көрөбүз, деди ал. Ошондой эле Рамазан Кылычбек Турдукулов аттуу ишкердин сүрөтүн интернетке жарыялады. Александр Крестинин эртең көрөрмандарды кубантабыз. Кыргыз улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Александр Крестинин эртеңки оюнда көрөрмандарды кубантууга команда болгон аракетин жумшаарын билдирди. Бул тууралуу ал Кыргыз-Мьянма беттеши алдындагы маалымат жыйынында айтты. Команда толугу менен чогулду. Турнирдик жабдылдагы абалыбызды жакшыртуубуз зарыл. Ал үчүн эртеңки оюнда болгон аракетибизди жумшап көрөрмандарды кубантуубуз керек. Батыркановдун ордуна чабуулчу чакырсак болмок. Бирок командага ким азыркы учурда мыкты даярдыкта болсо ошолор чакырылган. Ахлидин Исраиловдун командасы жок, бирок даярдыгы талаптагыдай. Азия кубогунда гол киргизгенде эч ким эч нерсе деген эмес эле. Ал мыкты оюн көрсөтөрүнө ишенем, бирок анын эч бир командада ойнобогону көйгөй. Мьянма командасы учурда Кореяда ойногон команда эмес. Алардын машыктыруучусу алмашты. Талаптары өзгөрдү. Командага жаңы жаш оюнчулары келген. Алардын футболу да өзгөргөн, деди Крестинин. Кыргыз футболчулары менен Мьянма эртең 10 октябрда Бишкекте ойнойт. Өмүрбек Текебаев: тойлорго эмес, музейге барыш керек турбайбы? Атамекен партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Текебаев Борбор калаада жайгашкан Гапар Айтиев атындагы сүрөт музейине барды. Бул тууралуу аталган музейдин директору Мира Жаңгарачева Фейсбуктагы өздүк баракчасына жазып, бирге түшкөн сүрөтүн киргизди. Бүгүн музейге сүйүктүү досум Өмүрбек Текебаев башпакты. Албетте мен чексиз кубанычта болдум. Бирге зал аралап, бир нече сүрөттөрдү көрүп, алдыдагы көргөзмөлөрдүн ачылышына даярдыктар тууралуу айтып бердим. Бирге кофе иштик, кетип бара жатып ал тамашалап, тойлорго эмес, музейге барыш керек турбайбы деген сөзүн айтты. Негизи анын айтканы туура, деп жазган Жаңгарачева. Эске салсак, Республика Ата журт фракциясынын депутаты Руслан Казакбаевдин уулунун тоюна барган саясатчылар Текебаев менен Бабанов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр менен сүрөткө түшүшкөн. Көп өтпөй бул сүрөт коомчулукта талкууга алынып, түрдүү пикирлерди жараткан. Таласта 16 жаштагы кызды ала качты деген видео тамаша иретинде тартылганы айтылды. Буга чейин тараган Таластагы 16 жашар кызды мажбурлап 35 жаштагы кишиге ала качып келишти деген видео туурасында бүгүн 9 октябрда Алтынай Капалов аттуу интернет колдонуучу видео тамаша иретинде тартылган. Туура кабыл алыңыздар деген роликти жеке баракчасына жайгаштырды. Социалдык тармактарда тарап, хит болгон видео тамаша иретинде тартылган. Окуя Таласта болгон дешиптир, бирок андай эмес, бул ала качуу эмес, жөн эле тамаша. Урматтуу кыргыз элим, туура түшүнүңүздөр. Биз бир ай мурда ушул жерден видео үзгүлтүккө учураган. Ал эми интернет колдонуучулар видео тамаша иретинде тартылса, кыз өзү айтпайт беле, кыз кайда деген пикирлерин калтырышкан. 11 эсе көбөйөт. Кыргызстанга кирген автоунаанын бажы төлөмү канча болору айтылды.
Мамлекеттик бажы кызматы 2020 жылдын 1-январынан тарта Кыргызстанга ташып келинген автоунаалардын бажы төлөмү кескин өсөөрүн билдирди. Аталган ведомство 2019 жылдын 31 декабрында транспорт каражаттарына болгон бажы алымдарынын жеңилдиги аяктарын айтты. Бул 4 жыл мурда август айында жеке тараптар үчүн атайын токтом менен бекитилген. 2020 жылдын 1-январынан тарта Кыргызстанда жеке адамдар үчүн транспорт каражаттарына киргизилген тарифтер күчүнө кирет. Бул Евразия экономикалык комиссиянын 2017 жылдын 20 декабрындагы чечими менен бекитилген болчу деп айтылат маалыматта. Бажы кызматынын берген маалыматына таянсак, эгерде 2009 жылы чыккан кыймылдаткычынын көлөмү 2,5 миң куб болгон автоунаа мурда $1250 кирип жүрсө, жаңы жылдан тарта $13,600 болот. Мамлекеттик бажы кызматы чет өлкөлөрдөн автоунаа алып келе турган жеке тараптарды эртерээк камынып, багыттарын аныктап алууну эскертти. Бажы алымдары бажы декларациясын толтурган күнү төлөнмөкчү.